Динге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланын исминен баштаймын. 18 миң ааламды жараткан улуу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бүгүнкү ушул түз эфир уктуруубуздун көрүп аткан жана угуп аткан угармандар, көрөрмандар, сиздер менен кайрадан түз эфирде көрүшүп атканыбыз үчүн аябай сүйүнүчтөбүз. Албетте биз көптөн бери ушул ибадат темасына сөз кылып келатабыз. Анын ичинде ибадаттардын пири болгон бул намаз боюнча сөз кетип атат. Намаз деген албетте бизди ошол күнүнө 5 убакыт Алла Таала менен жолугуштуруп турган бир улуу ибадаттардын бири болгондуктан намаз өзүнчө бир чоң тема экен. Ушул бүгүнкү темабызда намаз тууралуу болмокчу. Албетте пайгамбарыбыз бир хадисте айткан экен, намаз бул күнөөлөрдүн баарын жууп туруучу эң улуу ибадат. Эгерде силер агып жаткан бир дарыядан же эшигиңердин астына бир арык агып аткан болсо, ошол жерде күнүнө 5 жолу колуңарды жууй берсеңер, колуңарда бир кир калабы дейт. Ошол эле сыяктуу намаз дагы дейт. Ар бир намаздын ортосунда кылынган майда барат күнөөлөрдүн баарын жууп кетирүүчү улуу бир ибадат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер менен бүгүн Кудай буйрса биздин коногубуз Бакыт Устаз. Кош келипсиз. Кош болуңуздар. Кудай буйрса Бакыт Устаз, биз өткөнгү темада, өткөнгү сабакта дагы бүтүрө албай калган темабыз боюнча кетебиз. Кудай буйрса ошол намаздын сырткы парыздары жөнүндө сөз кылып аткан эмес белеге. Намаз деген ушул намаз ибадатынын сыртында намазга чейинки 6, анан намаз ичинде 6 парыздары бар экен. Биз ошол сырткы парыздарынын эң акыркыларына келип калганбыз. Убакыт боюнча сөз кылып аттык эле. Бул убакыт боюнча дагы эч бүтүрө албай койдук да. Ошол убакыт боюнча баштайлы, андан кийин акыркы парыздары ниет болуп калат. Ниетке дагы өтөбүз. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, сиздер кандайдыр бир көйгөйлүү суроолор болгон болсо же бир кызыккан суроолоруңуз болсо, ушул деги эле дин боюнча, бир эле намаз эмес, дин боюнча дагы ушу бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. 0312 68 06 06, ошол эле убакытта WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Түз эфирден биз Кудай буйрса жооп беренге аракет кылабыз. Эми убакыт демекчи, Бакыт Устаз, убакыт ушундай нерсе экен. Убакыт кирмейинче парз намаздар, бул албетте намаздарды окуу ишке ашпаган сыяктуу эле. Убакыттын өтүп кетүүсү менен дагы парз намаздар каза болуп калат экен. Эми айтсаңыз, ошол убакытта, мисалы үчүн 5 убакыт намазга Жабраил периште пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ар бир убакытты көрсөтүп келип отурат. Мисалы үчүн баамдат намазын, андан кийин пешин намазын, андан кийин асыр деп туруп ар биринин убакыттарын көрсөтүп келип отурду. Ошо бир суроо, шам намазынын убактысы боюнча өткөндө да угармандардан суроо келип атты эле. Биз ошо толук үлгүрө албай калдык. Шам намазынын убагынын кыскалыгы боюнча ошо бизде мустахаб деп келет да. Мисалы үчүн Ханафи мазхабында багымдат намазынын убагын кечиктирип окуу, таң агарып калган убакытта деген сыяктуу. Шам намазынын убагы боюнчачы Устаз, шамды кириш менен азандан кийин эле сразу окуш керек. Же болбосо биз ошол көп арабтарды, түрктөрдү да көрдүк. Бул куфтанга чейин созуп барып, керек болсо куфтандын убагына чейин, куфтандын азанына чейин окугандар болуп калат экен. Ошону кандай бир эме кылып бере аласыз, ачыктап бере аласыз? Ошол туурабы же кандай болуп калат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла Тааланын райымы, тынчтыгы, берекеси Кыргызстан мамлекетибиздин ар бир мусулман бир туугандарыбыздын жан дүйнөсүнө жана жашоосуна орногон болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун. Эми Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна солата канат алал муъминина мавкута. Ар бир намазды туш келди эле окуй бербейбизден, тескерисинче ар бир намаздын өзүнүн мерчемделген, белгиленген атайын убактысы бар. Ошол убакыт бүткөнчө окуп калгыла деген мааниде буйрук аят бар. Баяндап берген.
Анан эми шамдыкы өтө кыска. Күн батары менен күн батыштагы кызылдык таптакыр жоголуп кеткенге чейин окупасак болду. Ошондой болсо деле кечип кетүү коркунучу пайда болгондуктан кирери менен азан айтылары менен токтоосуз саптарга тизилип саптарды түздөгөнчө бир аз убакыт өтөт. Негизи ар бир намаз менен азандын ортосун бир аз убакыт бөлгөн жакшы өзү мустакап. Ошондой деле баягы саптарды түздөп, биринчи сап, экинчи сап түздөгөнчө бир аз убакыт өтөт. Артынан эле коомат айтып, токтолуш шамды окуш керек өзү. Ошого мисалы Жабирил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип 2 күн катар үйрөтпөдүбү? Болбосо бир эле үйрөтүп коюп кетип калса болмок. Балки өтө маанилүү нерселерди кээде 2 жолу үйрөткөнгө туура келет экен. Муну баягы жашообузда деле ушундай, илим бергенде деле ушундай. Мисалы бир сабакты же болбосо бир жашоо курулуш жөнүндө окуучуларга үйрөтүп атсак, бир жолу куруп үйрөтүп, кайра дагы бир жолу үйрөтүп, андан кийин өзүнө курдуруп, карап турсак анан үйрөнөт экен да. Ошол сыяктуу Жабирил алейхиссалам Адам алейхиссаламдан берки пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин өтүп кеткен жалпы пайгамбарлардын устаты болгон. Талим тарбиясын берген. Мына ошол катары пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга да намаз үйрөтүп атканда жөн. Сен мындай кыласың. Эртең менен күн чыгып баштайт го. Ошондо багамдатты окуйсуң. Таң артканда, күн чыкканга чейин. Анан түш болот. Түш оор менен пешимде окуйсуң. Анан кийин асырда окуйсуң, анан шамда, анан куфтанда окуйсуң деген жок. Өзү келип Жабирил алейхиссалам багамдаттын учурунда таң кирери менен келип окуду дагы. Жабирил алейхиссалам пайгамбарыбызга кантип окуш керек көрсөттү. Андан кийин түш кыңкаяр менен келип дагы намазды үйрөтүп кетти. Пешим намазды. Андан кийин бир эсе өткөндөн кийин, 2 эсе эмес. Түштөгү көлөкө балким ручканыкы, балким бир сызгычтыкы, же бир 1 метрлик чууктуку боло берет кыскасы. Же адам өзүнүн бою деле. Же адам өзүнүн бою. Ошол түштөгү көлөкөнүн эсебин алабыз. Жайкысын 1 каршы болушу мүмкүн, 2 каршы болушу мүмкүн. Кыштын күнү 0,5 метрге чейин же 1 метрге чейин узун болушу мүмкүн. Ошондон сырткары адам өзүнүн боюнан кичине күн кыңкаяр менен пешим окуп атат да. Асырды 1 эсе өткөндө окуп атат. Мисалы адам өзүнүн көлөкөдөн 1 эсеби? Өзүнүн көлөкөсү, өзүнүн боюндагыдай көлөкө ашыш керек. Ошондо мындай болот. Түштөгү көлөкөнү эске алат. Айталы бир 20 сантиметрби, 50 сантиметрби же 1 метрби? 1 метрден сырткары өзүнүн боюнун көлөкөсүн эске алыш керек. Ошол 1 эсе өткөндөн кийин ар бир нерсенин көлөкөсү адам өзүнүн бою десеп деле түшүнүктүүрөөк болот. Өзүнүн боюндагыдай көлөкө өтөрү менен Жабирил алейхиссалам эмне кылды? Пайгамбарыбызга дагы асыр намазына имамчылык кылды. Андан кийин күн батары менен шам намазына келип имамчылык кылды. Анан күндүн кызылы кеткенден кийин куфтан намазына. Аны менен тим болгон жок. Кайра эртеси багымдаттын убактысы кирер менен эмес. Багымдаттын убактысы кирип жерге жарык түшкөндө келип имамчылык кылды. Дагы кайра түштө күн кыңкаяр менен пешимде окуп берет. Анан 1 эсе өткөндө эмес эми 2 эсе өткөндө. Ошон үчүн Ханафи мазхабы 2 эсени эмне кылат? Карманып көбүнчө 2 эсени. Бирок вафи риваятин деп бир риваятта дагы бар мислаху деп Мухтасар Укуян матынында да келет. Демек, бул үммөт үчүн жеңилдик. Кээде нак 2 эсе өткөнүн байкабай да калышыбыз мүмкүн, байкап да калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн негизинен көбүнчө 2 эсеси эске алынат бизде. Бизде 2 эсени карманат. Бизде 2 эсеси эске алынат. Андан шам, анан куфтан. Бизде радио карман бар экен, кабыл алып койсок, Алло. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен сиздерден сурайын дегем да. Сурооңуз болсо бериңиз. Могу бир жактарга барып, анан кечигип калганда өткөндө бешим намазын мен анан сүннөттүн баарын окуганга жетише албай калдым да, анан убакыт аз калган эме асыр намазыначы анан мен неме кылдым да, фарз деле окуп койдум, ошол туура эмеспи? Сиз сапарда белеңиз. Сапарда белеңиз. Ооба, жолдо келатып кечигип калдым да. Жетип келгиче окуучу, анан бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом болсо, өткөндө бир молдоке башка радиого келгенде айтып атат да, намаз эгерде аял төрөбөсө же айыздыгы келбесе, ага парз эмес дейт да. Эгер ал окуса, анда 1000 рет сооп табат дейт да. Анан мен бир дос кызым ошондой ооруда эле да, анан ошону тактап ошону билип берейин дегем да, ошол туура айтылган. Парз эмес дедиби?
Фарз эмес дедиби? Намазды окуганга фарз эмес деди. А эгерде ал өз ниети менен намазды окуса, анда чоң сооп табат деди да. Анан ушу менин ушу эки суроомо так жооп берип коюңуз. Анткени жанагы намаздар көбүнчө ушундай сапарда окуганда кечигип калып, анан кичине убакыт болгондо баягы неменин баарын, сүннөттүн баарын окуганга жетише албай, уже мисалы кийинки намаздын азаны чыкырылып калып атат да. Же азан чыкырылса деле окуй берсек болот. Ошол жөнүндө тактап жооп берип коюңузбу. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Аллах кабыл кылган болсун, Алла разы болсун. Кандай деди? Эжекебиздин биринчи суроосу ошол асыр намазы кирип келет деп туруп үлгүрбөй калбайын деп фарзын эле окуй койдум дейт. Сапарда экен. Кирип келгенде? Асыр намазы кирип келиш коркунучу болуп калгандыктан пешим намазын фарзын эле окуй салдым, сүннөттөр калып калды, ошо эмне болот дейт. Сапарда болгон экен. Экинчи суроосу жанагы төрөгөн аял же болбосо айыз көрбөгөн аял. Биринчи суроосун түшүнүктүү. Экинчи суроосу кандай деди? Айыз көрбөгөн аял, төрөгөн аял намаз окубай деле койсо боло берет. Парз эмес аларга деген. Окуй. Болду, түшүнүктүү. Асыр намаздын убактысы кирип калган болсо, пешимди окуп алган болсо, сүннөттөр калып кетет ошол боюнча. Сүннөт намаздар эч качан казасы окулбайт. Казасы жок. Бир гана багымдаттык бар. Анан пешимдин 4 рекет сүннөтү бар, алдыңкы. Эгер пешимдин убактысы чыга элек болсо, мисалы түшүндүрө кетели кыскараак. Багымдаттын убактысы кирди. Анан мечитке кирип келип сүннөт окуйын дегичекти фарз башталып калган. А сиз сүннөт окуп фарзга уйганча фарз бүтүп кала турган болуп калды. Ал кезде эмне кыласыз? Сүннөттү окубастан фарз окуп бүтүрө бересиз. Андан сүннөт окулбайт. А сүннөт намазынын казасы окулат качан? Эгерде багымдаттын парзы менен кошо каза болуп калса, күн чыгып кеткен болсо, ошол кезде суроолор көп түштү ошол. Ооба. Уктап калды, анан туруп калганда кээ бири кыжаалат болуп, тополоң болуп, ачууланып, үй бүлөсүнө чейин ачуусун чыгаргандар бар да. Бул туура эмес. Анткени уйкуну жанды бергенде Кудай таалам, жанды алганда Кудай таалам да негизи. Пайгамбарыбыз айткан, эч кандай кыжаалат болбой эле өз убагында намазын окугандай болуп эле окуй бер деген. А эгерде ойгонуп туруп, сүннөттүн биринчи окуйт, анан кийин фарзды окуйбуз. Анткени эгерде уйкудан туруп, азыр окуйм да деп эки жака карап, зерип кайра уктап калса, ошондой адамдар өкүнсө болот. Неге мен туруп аягым деп. А бул жерде көзүн ачса эле күн чыгып калган. Ал кезде анан бул бир жагы. А экинчиси пешимдин 4 рекет сүннөтүн окуганга жетишпей калды. Фарз башталып калган. Пешимдин фарзына кирет дагы 2 рекет сүннөттү окубастан алдын ала 4 рекет сүннөт окуп, анан 2 рекет сүннөт окуп. Азыр элдердин арасында сөздөр чыгып атыптыр. 4 рекет сүннөт казойдон калып калат деген, окулбайт деген. Окулбайт? Жок. Фатху бабил Аная, мына Мухтасар Лукаянын шархы, могу менин алдымда турган китеп. Нукая деп айтып, Мухтасар Лукаянын Нукая деген аты бар. Ушул китептин шархы 3 эле томдон турат. Ушул китептин шархы Молла Али-Кары жазган. Молла Али-Кары өз Ханафи мазхабына өтө эмгеги сиңген алым. Ушул кишинин Фатху бабил Аная деген китебинде караса болот. Ошол жерде 4 рекет сүннөт окулат деген фатваларды берет. Анан 2 рекет сүннөт окулат. Ал эми этекке көрбөсө намаз мойнуна түшүп калат деген туура эмес. Бул 15 жашка чейин күтүлөт. 15 жашка чейин күтүлөт. Эгерде көрбөй калса, үстүгө этеккер деп коет кыргыздар. Ошол келип кала турган болсо, 15 келбесе дагы 15 жаштайын болду, балагатка жетти эсептелет дагы, натыйжада 5 мал намаз окуу мойнуңузга жүктөлөт, парз болот. Демек ал туура эмес, этеккер көрбөсө. Туура эмес пикир ал. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Мен кетип калды. Ушуга токтолуп кетели дагы. Жанагы туура эмес сөздөрдү жайуу азыр болбой калат. Мисалы үчүн акыл эси толук адам. Ооба. Койгол болсо, демек 15 жашка чейин күтүлөт. А эгерде 15 жаштан өтүп кетсе, анда балагатка 15 жашка толгондойунда келбесе, бул эркектерде да болуп калышы мүмкүн. Жанагындай түшүркөө маселеси улуусуда уят жок дейт. Алар болбой калса дагы 15 жаштайын балагатка жетти деп эсептелет. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен суроом мондай эле. Мен жолдо көп жүрөм. 5 мал намаз окуйм. Анан көпчүлүк немеден сурасам эле 4 рекет эле фарз окуп коюшуңуз керек дейт. А кээ бирөө 2 рекет фарз окуп коюңуз керек дейт. Ошон үчүн мен сапарда жүргөндө
алыс кеткенде 4 рекет фарз окуп, мисалы 5-имден 4 рекет эле фарзын окушум керекпи? Сапарда жүргөнүңүздө, Сапарда жүргөндө, тиги же болбосо 2 рекет эле фарз окушум керекпи? Мен ушуга такыр түшүнө албай жүрөм. Азыр муну айтып беребиз анда. Башка сурооңуз жокпу? Анан ошо дигердин дагы 2 рекет эле фарзын окуп коюшум керекпи? Ооба. Анан шамдын болсо 3 рекет эле фарзды окушуп, сүннөтүн окубашым керекпи? 3 рекет толук окуп коесуз аны. Ошо рекетлерге жооп берип. Ошолорду азыр эме кылабыз, жооп беребиз. Рахмат эжеке. Алла кабыл кылсын. Фатху Бабил Анаяда келгендей, эң биринчи намаз 2 рекеттен фарз болгон негизи. 3 рекет, 3-чү жана 4-чү рекеттер бул пайгамбарыбыз аркылуу дагы зияда шүгүр иретинде кошумча фарз болуп калган негизи. Ошондуктан сапарга чыкканда Кудай Тааланын буйругу менен бул эмне болот? 4 рекеттүү намазды 2 рекет кыскарат. Кескин. Кичине арабча кат сабаты бар, билими бар адамдар эч качан 4 рекет окууду айтпайт сапарда жүргөндө. Сөзсүз түрдө Ханафи мазхабы ушундай. 4 рекеттүү намаздар 2 рекетке кыскарат. Буга мисал пешим намазы, жана асыр намазы, жана куфтан намаздар 4 рекеттен да өзү негизи. Ушулар фарздары 2 рекеттен болуп окулуп калат. Ал эми багымдат менен шам ошол бойдо кыскартылып окулат. Эми сүннөт маселесине келе турган болсок, Ад-Дурар деген китепте келет, жана Муниятул Мусаллин китеби бар, Мултакалап Абхур деген шарх. Ошолордо да келет. Алымдар экиге бөлүнөт, Асия китебинде. Бирөөлөр окуш керек, бирөө окубаш керек деп, бир убакыт кенен болсо, эң жакшысы окуп койгон жакшы. Дагы бир радио карман кабыл алып коелу. Алло. Алыстап кетти. Негизи жана сүннөт маселеси боюнча Асия китебинде келет, Абдухай Лакнави дин китебинде келет. Алымдар эки пикирге бөлүнөт. Сапарга чыккан кезде сүннөттөрдү окуш керекпи, же окубай коюш керекпи? Ошо Ас-Сааяда аябай сонун ачыктаган Абдухай Лакнави рахматулла алейх. Ушунчалык алымдар бирөөлөр окуш керек дейт. Анткени пайгамбар окубагыла деген буйрут көрсөткөн жок дейт. Окубай эле коюш керек дегендер, ушинте окуш керек дегендер пайгамбар атайын буйрук бербегенден окубагыла деп. Биз демек окуй беришибиз керек. Ал жерде фарз деле айтып атпайбы деп. Ошентип эки жагы тең ача пикир талаш тартыш болуп отуруп, жыйынтыгын айталы. Жыйынтыгында убакыт кенен болсо окуйбуз, убакыт тар болсо фарз окуп кетебиз. Кабыл алып коелу, радио карман бар экен. Алло. Ассаламу алейкум рахматулла. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен жаңы телевизорду койсом, багымда. Телевизорду койсом, эмелетте багымда 4 рекет фарз окулат дейт. Буга мен жакшы түшүнбөйм, ошо кайра түшүндүрүп айтып берсеңиз. Багымдатта 4 рекет фарз дейсизби? Ооба. 2 рекет фарз, 2 рекет сүннөт багымдаттачы. Ошондой эле, андай сөз болгон жок. Мен анда түшүнө алдыңыз. Башка сурооңуз барбы? Ар бир алым ар кандай айтасар, кандай түшүнсө болот. Болчу ар кимдер ар кандай сүйлөп баш айландырып салмар кыргыздардын. Кайсын айтсаңыз, Түшүндүк, телевизордон көп көрөм да. Ажайып, чуак ажайып бир айтат. Бөлөк азыр келет, ал бөлөк айтат. Эми сиз бөлөк чайып деп атасыз бердечи. Жолдо жүргөндө 2 рекет фарз окулат деп сиз азырчы. Бизге айткан, мен уже 60-та жетип калган кишимин, мен көп жыл болду окуганыма. Бирөөсү айтат 2 рекет, бирөөсү айтат 4 рекет фарз окуган жолдо жүргөндө дейт. Мен да жолдо көп жүрөм, өзүмчү. Ошоларды толуктап бир тактап, алдында бир чечимге берип, анан айтсаңар болот. Элдин баарын эметпей, буйруктай. Түшүнүктүү радио көрөрмөн. Алла разы болсун. Алла кабыл кылсын окуган намаздарыңызды. Бул жерде шарият бир эле. Шариятта эч кандай ар түрдүүлүк жок. Алымдардын кээ бир алымдардын көз караштары болушу мүмкүн. Балким Чубак башкача айтып атканда, Абдышкүр устаз башкача айткан деп түшүнүп алышыңыз мүмкүн. Бирок андай эмес. Баары эле бирди айтат. Бул жерде сапар намазы жөнүндө сөз болду. Демек, сапар намазында 4 рекеттүү парз намаздарды 2 рекет кылып кыскартып окуйбуз. Парз намаздарын гана. Эгер шашылыш болуп калсаңыз, анда жолдо кетип аткан учурда элдердин шопурдун эмесине карап туруп, сүннөттөрдү таштап койсоңуз болот, сүннөттүн казасы жок. Эгер сапарга барсаңыз, ошол конок болуп барган үйдө кененчилик убакытта сүннөттөрдү эле кошуп окуй бересиз, бирок 4 рекеттүү парз намазын эмне кыласыз? Кыскартып 2 рекет кылып окуйсуз. Бул шарият боюнча дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар ушинтип окуйт.
Бул жерден эме кылыштын кереги жок. Дагы бир суроо келиптир. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. 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 Угуп атам сизди. Сапарга чыккан мезгилде машинада кетип атып, ошол намаз убагы болуп калса, машинаны токтотпой кетип атып окуса болобу? Өзүңүз за рулем болсоңузбу? Жок, ошо пассажир болсо. Пассажир болсо, Дагы сурооңуз барбы? Ошо суроого жооп берип койсоңуз. Болду, азыр жооп беребиз. Durarul Hukkam деген китепте келет. Эгерде минип бараткан унаңыз аябай азоо болсо, токтотконго мүмкүн эмес. Түссөңүз мине албайсыз, минсеңиз түшө албай турган даражадагы унаа болсо. Ошолондо аттын үстүндө окуп кете бересиз дейт. Бул деген сөз, машинага сиз ээ болбосоңуз, каалаган жерге токтотуп, каалаган учурда айда деп айта албай турган даражада болсоңуз, анда машинанын ичинде окуп кете бересиз. Жок, бири-бириңизди түшүнүшкөн шартта жамаат кетип аткан болсоңуздар 3-4 адам, анда эмне токтой калып, фарзды заматты окуй калып, кайра машинага чыгып, жолду улап кете берген дурусураак болот. Дагы бир суроо бар экен, биякта. Ассаламу алейкум. Менин суроомдайча, менин жашаган үйүм квартира аябай кичине, тар дейт. Неберелерим менен кыйналабыз. Тар үйгө карабай намаз окуйм. Кандай болот? Каза намазды кандай окуйм? Деген суроо келди. Түшүнүктүү. Эми тар үй, кенен үй деп намазга окуганга бир 2 метр, турасы 1,5 метр болгон жер болсо болду. Эч качан намаз каза кылынбайт. Кээ бир алымдар ушунчалык түшүндүрөт. Андан Кудайдын бетин аргысын имам Кишкке окшогон раматылык Египетте өткөн ушулар дагы канализацияга чейин түшүп кеткен учурда дагы намаздарын каза кылган эмес булар. Ушунчалык мынол жерге чейин, көкүрөккө чейин батып калсак дагы намаздарды эмне кылабыз? Ишарат менен болсо дагы эптеп намазыбызды каза кылбаганга мүмкүн болушунча аракет кылып окуй беребиз. Окуш керек. Суроо бар экен, ошону эметели. Ассаламу алейкум. Шам намазын дейт, биринчи же экинчи рекетке жетишпей калса, ушуну так түшүндүрүп бериңиздерчи суранычы. Аттахият канча жолу окулат? 4 рекет намаз кандай болот? Шам намазы бул 3 рекеттүү намаз. Бул жерде көп суралат, бул жерде да көп эле жолу жооп бердик. Биринчи рекетине жетишпей калды. Аны экинчи рекетке жетишти да. Ошондо бул имам менен кошо 2 жолу аттахиятка отуруп атат. Кийин өзү турат дагы дәвр аттахият окуйт. Ошондо 3 аттахият болуп кетет. 3 аттахият болот. 3 аттахият болот. Тескерисинче 2 рекетке тең жетпей калды. Аттахиятка отурганда имамга жетип келип калды. Анда эмне кылат? Имам менен кошо аттахиятка отурат. 1. Кайра имам менен кошо турат да. Окуп туруп кайра отурат да. Экинчи аттахиятка отурат. Кайра өзү туруп 1 рекет окуп отурат. Отуруп туруп кайра туруп дәвр рекет окуп туруп анан кийин отуруп намаз бүтөт. Ошондо 4 аттахият болот. Дагы бир радио карман бар экен. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Студияга суроо бар эле бизде. Бериңиз. Эртең багымдат намазы боюнча кичине суроолор бар эле. Бериңиз. Эртең уктап калып, кээде күн чыгып кеткенде, кээдегилер айтат, күн чыккандан кийин ишашке маалда сүннөтүн кошуп окуп койсоң болот. Ушул суроого жооп берип койсоң. Биз азыр бул жөнүндө айттык го. Укпай калдыңызбы? Эми кошулбадым мен. Мейли, анда кайталап коелу батыраак. Ушу күн чыгып кеткенде. Күн чыгып кеткенден болсо, намазда сөз бар эмеспи? Мен көп угуп калдым. Багымдат намазынын казасы жок деген сөз бар экен. Ооба. Багымдат намаз уктап калгандан кийин, ошол намазды биринчи сүннөтүн окуйсуз. Андан фарзды окуп коесуз. Сөз түрдө сүннөттү кошо окуйсуз. Эгерде пешимге чейин болсо, пешим окулуп бүткөндөн болсо, анда фарзды гана окуйсуз. Дагы бир радио карманды кабыл алып коелу. Алло. 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 Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен намаз окуйм да. Алла кабыл кылсын. Экиле сүрө менен бардын окуйм да 5 убак. 5 убакты 2 сүрө менен окуйсуз. Кайсы сүрөлөр?
инатайна менен купалла хакы. Боло береби? Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Бериңиз. Эмне? Дагы сурооңуз болсо бериңиз. Жок, ошол боло береби? Болду. Түшүнүктүү, азыр жооп беребиз. Кыргызда жакшы макал бар да. Карга көргөнүнчө окуйт, молла билгенин окуйт депчи. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Шариятыбызда да ушундай, биқадрил хал, абалга жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуйт. Эгерде эчтекени билбесеңер, ла илаха иллаллах деген келмени айтып болсо да намазыңарды окуй бергиле деген. Жаттаганчакты. Ошондуктан Каусар сүрөсү менен, Ихлас сүрөсү менен 5 мал намазы кадимкидей окуй бересиз. Көбүрөөк сүрө жаттаганга аракет кылыңыз. Бош убакыт болгондо жеңил сүрөлөрдү кошуңуз. Болбосо негизи жарайт. Кабыл алып коелу, дагы бир радио каарман бар экен. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Сиздер менен биринчиден Нурланбек Субанбековго жана Бакыт Мурзага терең ыраазылык билдиребиз. Анткени ар 4-күн ушундай немелерди алып чыгып атасыздар. Биринчиден Аллах Таала өзү ыраазы болсун. Анан кийин бир суроо менен кайрылайын дедим. Бериңиз, сурооңузду бериңиз. Алла ыраазы болсун. Жаңыдан намаз баштап атканда баягы сүрөлөрдү, мисалы 5 сүрө биле, 6 сүрө биле, ошо сүрөлөрдү билгенин окуп туруп намаз окуй берсе болобу же күнөөгө батабы? Мен өзгөнүн районуна чыгып атам, аты жөнүм Бактыбек Дөөлөтов. 5-6 сүрө менен намаз окуй бересиз, ошону жооп берип койсоңуз, мен жаңы намазга жыгылайын деп аттым эле. Рахмат, Аллах кабыл кылсын. Бул суроого азыр эле жооп бердик эле. 2 сүрө боюнча, бул 5-6 сүрө дейт. Негизи 5-6 сүрө билсеңиз аябай жакшыраак билет экенсиз. Анда илимдүү экенсиз. Илимдүү. Анткени сизден мурунку экеле сүрө билет. Керек болсо ошол эчтеке билбесеңиз да Фатиха сүрөсү менен болсо да намазды окуй бересиз. Демек 5-6 сүрө менен намаз окусаңыз беймарал окуйсуз. Сонун. Дагы бир радио каарманды кабыл алып койсок. Алло. Алло, ассаламу алейкум Даржола. Ва алейкум ассалам. Мен жана чалгам да, анан тиги молдокес туура эмес түшүнүп калды го. Биринчи радиону да угам да, ошол жака аалымдар келип жооп берип аткан. Анан ошондо ошол кимдерге парз намаз, кимдерге парз эмес деп бирөө сурап калганда, анан айтты ошондочу жанагынтип акыл эси кем адамдарга парз эмес. Анан таптакыр төрөбөй, таптакыр мындай аял болгону айыз көрбөгөн аялдарга парз эмес деп. Андай эмес эже. Кайра сураса, кайра ушинтип жооп берди. Демек жаңылышыптыр. Демек жаңылыштыр. Биринчи радиого мен да көп барып жүрдүм ал жерге. Ал жерге ошол кээ бир илимдүү адам устаздар чакырып ошондой бир передачалары бар, билем. Бирок бул берген жообу туура эмес. Такыр туура эмес. Такыр туура эмес. Китептерде эч кандай мындай жер келген эмес. 15 жаш балага жашка келгенден баштап акыл эси толук болсо, бул адам мукаллаф болот, намазга, орозого, зекет бергенге, бул уже жоопкерчиликтүү инсан болуп калат. Эгер акыл эси жайында болбосо, анда бул адам жоопкерчиликтүү эмес. Дагы бир суроом бар, берип алайчы? Бере коюңуз. Мисалы жанагы инвалиддер, жана жетим жесирлерге жанагындай жардамдар берилип атпайбы? Баягы мала имущий депчи. Анан алар кайра мындай колунда болуп калса, алар кайра башка бирөөгө берсе, ал болбой калат дейт. Кудай таалам андайды жактырбайт дейт. Анткени сен муктаж болуп атканда, мен сага жардам берип атсам, сен кайра башкага берип коесуң деп айтышат дейт. Ошол туура? Жок, туура эмес. Туура эмеспи? Эч туура эмес. Наоборот, берген аябай жакшы. Өзүң муктаж болуп туруп, ошо муктаждык алган нерсеңди бөлүштүргөн андан да жакшы болот. Дагы радио бар окшойт, Биз анда WhatsApp'тан келген суроолор боюнча бар устаз, моундай суроо келген экен. Ассаламу алейкум. Бул боюнча кеттик. Ассаламу алейкум. Имамдын буту жайнамаз үстүндө болуш керекпи же жерде эле боло берсе болобу? Таза жерде турса болду. Таза жерде турса боло берет. Эгер ошол таза палас, килем таза болсо болот. Дагы радио каарманды кабыл алып коелу. Алло. Алло. Ассаламу алейкум аке. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Байке, мен эмен сурайын деп аткам, обычно уйларды баласынан мындай уйду торпогун баласы бөлүп салса болобу, уйду баласынын энесинен чоң бөлүп салса? Эртеби жаганда же 2 жашка чыкканда, 1 жашка чыкканда? Жок, мына уй тууду баласыны бөлүп сүт берсе болобу или энесин темизиш керекпи?
Анда баласын кантип багасыңар? Баласына жөн эле чака менен сүт беребиз да биз. Чака менен. Эмне себептен? Ушундай кылып көндүргөнбүз да. Малга байланыштуу болуп атат. Түшүнүктүү, азырма жооп беребиз. Уйду орсок саасак болуп атат да, торпогу жок. Ошондой. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар, кимде ким энеси менен баласынын ортосун ажыраткан болсо, бейиш менен ал адамдын ортосун Кудай Таала ажыратат деген. Ошондуктан ар биринин өзүнүн акысы бар. Мисалы торпок 1 жылга чейин эмиш керекпи? Эмиш керек, байыганга чейин. Биринчи жылы туулган, экинчи торпок бүтүп, ал төрөлгөнгө чейин, мындайча айтканда, бул торпок төрөлдү да, биринчи торпок. Төрөлгөндөн кийин, ошол төрөлгөндүн себебинен сүт чыгат. Ошол сүт байып кеткенче бул торпок энесин эмип, чоңойгонго акылуу жана акысы бар. Албетте, акысы бар. Уй баласы болсун, адам болсун, неге эле ушундай негизи? Ушул хадис бар, пайгамбар муну Карахият китептеринде келет. Эне менен баланын ортосун эч качан ажыратпаш керек, бул малга да тиешелүү. Демек торпокко зулумдук кылып коюп атабыз. Зулумдук кылып атабыз. Козуларга, улактарга. Дагы бир суроо берели. Ассаламу алейкум. Жалгыз көп ай намаз окуса болобу? Жалгыз көп жолу дейт да. Мечитке барбастан деген окшойт. Анан жалгыз окуганда үндү чыгарып окуш керекпи? Ушул да көп жерде көргөндөр билбейт. Байкуштар айласы жок эле үндү чыгарып катуу окуп аткандарды көрүп атабыз. Мечит негизи 5 маал азан айтылган мечиттерде намазды жамаат менен окуу негизи эле бул фарз эмес. Намаздын шарттарына да кирбейт Ханафи мазхабы боюнча. Намаздын рүкүндөрүнө да кирбейт. Бирок мечитке көп жакшы кызыктырылат. Бекемделген сүннөт. Намазды ушунчалык рахатын сезем деген адам мечитке барып жамаат менен окуш керек. Өтө жеңил болот. Адам өзү да байкаса болот, жамааттан калып жалгыз окуганда бул бир мааниси. Анан негизи эле жамаат менен окуш керек. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Кетти. Алыстап кетти. Суроону аягына чыгып коелу, анан кабыл алалы. Негизи жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөт. Ал эми кандайдыр бир себептер менен жамааттан калып кала турган болсоңуз, анда өзүңүз жалгыз купия окусаңыз да болот, жария окусаңыз болот. Анан жария окуп десе, жана устаз сиз өзүңүз айткандай, үйдүн баарын жаңыртып, наркыл үйлөр 5 комнаталы бөлмөлүү болсо, 5 бөлмөсүнө чейин угуза, астыңкы үйлөргө чейин чыгара жеткирип окуган болот. Андай туура эмес. Өзү укса болду. Тескерисинче балдар уга тургандай даражада үнүн чыгарып окуганда жакшыраак болот. Жамаат менен намаз окугандарга окшоп дейт. Мисалы, Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин деп ошондон ары окуса, балдардын да кулактары көнө берет экен. Көнөт. Ана бирок фарз намаздар негизи жамаат менен окуганга аракет кылыңыз негизи. Ошол бирок намаз дурус боло берет. Намаз дурус болбойт деп айта албайбыз. Кабыл алып коелу. Дагы бир угарман бар экен. Алло. Алло. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Суроом бар эле. Бериңиз. Жаштан баштап намаз окуп баштадым. Бирок ага чейинки карыздарымы толтуруш үчүн бир күндө канча карыз намаз окуй алам? Шуну түшүндүрүп берип койсоңуздар. Аллах. Сиз алло. Жада угуп атам. Сиз деген канча намаз окуганга күчүңүз жетет бир күндө? Бир күндө мисалы үчүн канча багымдаттын карыздарынан канча намаз окуса болот ошо карыздарынан? Ошо күчүңүз жеткенчелик окуйсуз. Мейли азыр эме кылалы, жооп берели. Рахмат. Алла Таала Куранда аят бар да, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла Таала пенделерин күчү жеткен нерсеге гана буйруйт деген аят бар. Ошонун негизинде мисалы багымдаттан кийин мисалы 5 күндүкүн же 1 жуманыкын өзүңүз график кылып атайын коюп алсаңыз болот кагаз менен. Айталы кээ бир 25 жаштан кийин, кээ бир 30 жаштан кийин намазды баштагандар бар. Артта канча жыл окуй калган болсоңуз, ошолорду эсебин коюп аласыз дагы. Же жалаң 1 күндөн, же жалаң 5 күндөн, же 1 жумадан. 1 жума багымдаттын казасы, 1 жума пешимдин казасы, 1 жума асырдыкы, 1 жума шамдыкын, 1 жума куфтандыкын. Болгону күн чыгып келатканда чак түштө батып бараткандагын окубаш керек. Калган учурда каза намаздардын баары боло берет. Ошо чамаңызга жараша бөлүп окуй бересиз. Чамаңызга жараша окуйт экенсиз. Дагы бир суроо берип коелу. Аял адам эмнеге үнүн сыртка чыгарып окубайт? Меники келип үнүм сыртка чыгып кетет, эч нерсе болбойбу? Бул боюнча купия
окулуш керек негизи аял кишилердики. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан ушундай көрсөтүлгөн бизге. Сүннөттүн негизинде ушундай. Аялдын үнү да ауырат деп айтып. Ауырат деп, намаздын ичинде. Намаздан сырткары боло берет. Жумхурул улама деп коюп, алымдардын тобу бул ауратка киргизбейт. Намаз жөнүндө сурап атат, намаз. Ооба. Намаздын ичинде булар аялдардын үнү ауратка кесип болот. Ооба. Намазды аялдар сыртында окуйт, үнүн сыртына чыгарбайт. Дагы бир радио каарманды кабыл алып коелу. Алло. 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 Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Бобуреке, мен тиги ден соолукка байланыштуу өзүм жаңгыз намаз окуп калам да. Өзүм жаңгыз. Анан кийин ошо менин жолдошум да намаз окуйт. Анан кийин аял киши. Ошо мага уюп окуш керекпи же уюбаш керекпи? Ошо жөнүндө мындай бир жакшы түшүнүү ал. Ал бир экинчиден жана бир мен ден соолугум болбой атат да, дабатка чыга албай атам. Жана дабатка чыгып атканда 5-чи күндөрү намаз жумадан кийин ошолорго бир тыйын кечектен мындай эме берсем, ошо эки тыйындан эме берсем, ошо дагы эме важип болобу, ошо жөнүндө сурайын деп. Жардам берсеңиз, Жардам берсем. Болду, түшүнүктүү. Сыздар Кудайым кабыл эткен болсун, ар кандай шартка байланыштуу болуп калат да. Анан келинчеңиз намазды билген болсо, эрежелерин, каерде намаз кантип окуйт, өзүнчө окуганы жакшыраак. Ал эми жаңыдан үйрөнүп аткан болсо, ниетин коюп, эми үйрөнөйүн деп. Анда бир сап артка туруп алып, сизге уюп, ыктыда кылып, намазды үйрөнүп алганча сиз менен чогуу окуй берет. Эгер үйрөнүп бүткөндөн үйрөнүп алган болсо, анда өзүнчө окуганы жакшыраак. Ал эми дабатка чыгуу жакшы. Жакшы нерсе. Чыга албай атам дейт. Ошого жараша, ошо дабатка чыкканга жараша кичине китептерди окусаңыз болот. Эмне үчүн? Мисалы, пайгамбарыбыз жөнүндө пайгамбарыбызга чыныгы татыктуу үммөт болуш үчүн пайгамбардын өмүр баянын окуш керек экен. Ошондой эле хадистерди, эң негизгиси исламдын баалуулуктарын түшүндүргөн сонун китептер чыгып калбады азыр. Мисалы, Айт Карни деген аалым өткөн Ла тахзан, кайгырба деген китеп чыгарды. Биздикилер кыргызча окутуп чыгарып коюшту. Ошол китептерди окуп, маалыматты чогултуп алсак, андан кийин анан жанагындай жолдорго чыга турмасак, өтө керемет болот. Канчалан адамдардын дагы жан дүйнөлөрү чыңалып эс алышына жардам бересиз, өзүңүз да практика кыласыз, аябай жакшы болот. Алла разы болсун, бакыт устаз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип бүттү. Бул жерде кээ бир көптөгөн суроолорго жооп бере албай калдык. Себеби дегенде биздин угармандарыбыздын Кудай буйрса кызыгуусу аябай көп болуп атат. Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер менен кийинки жумада жолугушабыз. Кудай буйрса, азыр биз бир эле эмеден чыга албай калдык. Ниет боюнча, бакыт устаз, кийинки берүүдө ниет тууралуу сөз кылабыз. Намазда ниет кылуу кандай, ниет кылбай койсо эмне болот деген сыяктуу ушул темага токтолобуз, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен Кудай буйрса келерки жумага чейин көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болушуңуздарга Кудай Тааланы тилейбиз. Кудай Таала ушул жалпы эле Кыргызстаныбызды, анын ичиндеги бардык мусулмандарды, деги дүйнөдөгү бардык мусулмандарга өзү жардамчы болгон болсун. Дагы бир жолу сиздер менен ушул түз эфирде мен Нурлан Субанов жана Бакыт Усмановдор чогуу сиздер менен болдук. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.